Элюр фондунун өзүнө жараша талаплары бар. Баскычтары 3 баскычтан ибарат болот. Биринчи нөбетте, яғни белгиленген убакыт аралыгында белгиленген документтерди жүктөө керек. Сол тапшыруушу талабанга чет элден, яғни муратнама келүү керек. Бул оффер болуп эсептелинет. Һәм каалаган өзүнүн дүйнө жүзү боюнча каалаган топ 300-ликке кирген университеттен, яғни биринчи нөбетте окуушуда муратнамасы һәм IELTS болуу керек. IELTS 7,5 8 болуу шарт эмес. Яғни ол окуушуда 6 же болмаса 5,5 менен сол каалаган мамлекеттен сертификаты болуп, сол муратнаманы алса, биринчи этапы, яғни сол документтерин жүклейди, керектүү документтерди. О документтин ичинде һәм жазба чыгармасы болот, өзбек тилинде болот. Биринчи белгиленген конкурстан кийин экинчи этапка өтүлөт. Таңоодон өткен окуучуларды уже тест баскычына чакырады. Бирок бул жерде да жана бир имканият бар, яғни тест баскычына катнаспаган болот, эгер оларда SAT сертификаты, жаңылышпасам, бар болса, сонда олар туурудан туура сабит баскычына өтүп кетет окуучулар.